Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Жол ережесін бұзған айдоочыларға айып қаты 4 марттан кейін ғана жөнелтіле баштайды. Ал эми 12 февралдан бері коопсуз шаар долбоорунун алкагында видеокамерага түшкөн материалдар эсепке алынбайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кызматкерлери билдиришти. Адистердин айтымында, бузуулар тууралуу кодекске киргизилген өзгөртүүлөр 4 марттан тарта күчүнө кирет. Айдоочулардын баарына бирдей мамиле кылуу үчүн камерага түшкөн фактылар боюнча айып салуу 3 күндөн кийин гана башталат экен. Бишкекте 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө карата жол эрежесин бузган 20 миңге жакын факты катталган. Жаңы документке ылайык 4 марттан тарта айыпты 15 күндүн ичинде төлөгөндөргө 50% жеңилдик берилет. Юридикалык жана жеке жактардын жоопкерчилиги мурунку мыйзам менен айырма чоң болсо, азыр ошо мыйзамдын негизинде алардын жоопкерчилиги ошол жол эрежесин бузууда аппараттык программа комплекс териштирген бузуулар боюнча бирдей деңгээлге түшүрүлгөн да. Ошого байланыштуу биз азыркы тактаган жол эрежесин бузуулар боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат. Ал эми негизги токтомдор 4 марттан баштап ошол мыйзам күчүнө кирген күндөн кийин жөнөтүлүп баштайт. Карагулжа районунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы болгон учур видеокамерага түшүп калган. 28 февралга караган түнү Ош областында 41 жаштагы айдоочу Honda Step үлгүсүндөгү машинаны айдап баратып, рулду башкара албай жолду бөлүп турган бордюрду барып сүзүп, ала салып кеткен. Ал ошол жерден жан берген. Айдоочу Чүй областынын тургуну болгон. Түндүк менен түштүктү бириктирүүчү альтернативдик жол салынып бүтөлекте талкалана баштады. Жергиликтүү тургундар жолдун сапатына көңүл бурууну суранып, бийликке кайрылышты. Жарандык активисттер трассанын Нарын областынын Жумгал районундагы бөлүгүндө жаракалар кетип жатканын видеого тартып интернетке жайгаштырышты. Бул жерге былтыр эле асфальт төшөлгөн. Күн жылый баштаганда жол жарылып, чоң жаракалар пайда болгон. Түндүк түштүк альтернативдик жолун куруу долбоору $500 миллиард бааланууда. Кредит Кытайдан алынган. Мындан тышкары Азия өнүктүрүү банкы $5 миллион бөлгөн. Бирок каражат жетпей, өкмөт Кытайдан $56 миллион грант сурап кайрылганы турат. Акча салынуунун сапаты талапка жооп бербей жергиликтүү. Эскерте кетсек, былтыр транспорт министринин орун басары альтернативдик жолдун боюнча өткөрүлгөн тендерде жеңилдетилген кызыкчылыгын коргоо үчүн $500 миң 50 миң алып жатканда Кытайдан алган миллиарддаган миллиондогон долларлар кредит. Ошол кредиттин эң основной бөлүгү, көп суммасы ушул жолго сарпталып атат бүгүнкү күндө. Бул жолдун салынышы өтө эле кымбат. Алган кредиттин аягы жакшы болсо болмок, бирок мынакей бүгүнкү күндөгү мына 1 жыл болуп элек жол акыбалы мондай болуп турат. Тоң кетип, күн жылганда кайрылып ар кеткенде мындай ачылып атат. Андан да чоңураак ачылып кетти мына. Бир жери 1 сантиметрден ашып жүрөт. Түндүк түштүк альтернативный жол салынып атат деп сүйүнүп атсак, мына жолдун кесепети бүгүнкү күндө акыбалы мындай болуп турат. Бишкек менен Астананын ортосунда чектөөлөрдү алып салуу каралган протоколго коюлду. Бирок азыр салуу күчүндө. Эми Кыргызстанга Казакстандан комиссия келип, биздин өлкөнүн фитосанитардык кызматы текшерилет. Анын Евразия Элемдиктин кеңешинин 29 мартка белгиленген жыйынында каралат. Астанада өкүлдөрдүн жолугушуусунда ушундай чечим кабыл алынган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Казакстанга барып, кесиптеши Жеңис Касымбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Анда казак тарап Кыргызстандын фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын нотификациялар боюнча маалыматын карагандан кийин гана Казакстанга картошка, алма экспорттоого жол ачылары айтылган. Ошондой эле тараптар Чуу дарыясынын бассейниндеги суу эсептөөнү автоматташтыруу боюнча өз ара пикир табышкан. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун экинчи айланпасы башталды. Салык кызматы былтыркы жылдагы киреше байлыктар боюнча маалымат кабыл алууга киришти. 1 апрелге чейин жеке жактар 2018 жылы түшкөн кирешеси, мүлктөрү, экономикалык ишмердиктери тууралуу салык органдарына отчет бериши керек. 1 ай ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, дыйкан жана фермердик чарбалар бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Ошондой эле менчигинде кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү барларда маалымат бериши керек. Көкбөрү Федерациясы оюндун баштапкы эрежелерин ордунда калтырууга мындан ары дагы аракеттене бериши керек. Мындай пикирин
Көкбөрүнүн областтык уюмдарынын өкүлдөрү айтышууда. Кыргызстандын көкбөрөсү менен Казакстандын көкпардын ортосундагы тирешке эми Кыргыз Федерациясынын өзүндөгү пикир келишпестиктер кошулду. Уюмдун мурдагы айрым жетекчилери бирин-бири күнөөлөп жатышат. Анын себеби мындан 6 жыл мурда Астана шаарында түзүлгөн өзүнчө ассоциацияга кошулууга Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын ошол кездеги башчысы Канат Исаев макул болгону. Бирок депутаты бул айыптоолорду жалган жала деп атады. Улак тартыштын өзүнүн кем эмес бүйүр кызыткан талаш тартыш тууралуу биздин кийинки сюжетте. 20 жыл мурда түзүлүп, кеңири жайылган көкбөрүнүн эл аралык эрежелери эмнеге олуттуу өзгөрүү коркунучуна кабылды. Бул маселенин тегерегиндеги талаш тартыш соңку жумаларда тынбай келет. Казакстан түзгөн көкпар оюнунун бүткүл дүйнөлүк ассоциациясы көкбөрүнүн эл аралык федерациясына каршы туруп, Тайгазанды жокко чыгарып салды. Жакында эле 2013-жылы түрк тилдүү өлкөлөрдүн көкбөрү ассоциациясын түзүү тууралуу документтер интернетте тарады. Ал кагазга Кыргызстандын федерациясынын ошол кездеги президенти Канат Исаев кол коюптур. Бул үчүн эми ал катуу сынга кабылууда. Исаевдин чечими менен Кыргыз Федерациясы Тайгазандан баш тартууга макул болгон деген пикирлерди өзү четке кагууда. Андан бери ошол эле улакчылары далай жолу көкбөрүнүн эрежелери менен эле ойноп жатышты, дейт Канат Исаев. Ал ассоциация Кыргыз тарап киргенде эч кандай өзгөрүү жөнүндө, эрежелерге өзгөрүү жөнүндө сөз жок. Тайгазан алынат, жалынбайт деп эч кандай сөз жок. Ассоциацияга караганда көкбөрү эл аралык көкбөрү федерациянын статусу. Түрк тилдүү мамлекеттер ашып кетсе 4-5 лет түрк тилдүү мамлекеттер ассоциацияга кирет. Эл аралык ассоциация мисалы түрк тилдүүлөргө кирбейт, Кытай кирбейт, Монголия кирбейт, Иран кирбейт. Демек, көкбөрү эл аралык көкбөрү федерациясынын эрежелерине ал ассоциация эч убакта таасир эте албайт. Ал эми Көкбөрү Федерациясынын айрым областтык жетекчилери 2013-жылы Кыргыз Федерациясынын президенти Астанага барып, ассоциациянын документине кол койгонун сынга алышууда. Андан тышкары макулдашуунун өзү дагы мыйзам жагынан туура эмес түзүлүп калган деп эсептейт Көкбөрүнүн Ысык көл областтык федерациясынын өкүлдөрү. Туура эместик болгон иштер болуптур. Биякта 3 мамлекет чогуу международный договор болот. Международный договорда обязательно ошондой кыргызча, орусча, өзбекчө 3 мамлекеттин тилинде договор болуш керек. Бул бир чети. Экинчисинен бияктан деген ошол эле документтерде эме бар. Ким каякта кандай жоопту юридикалык жоопкерчиликти берет деген эме бар, раздел бар. Ошол жакта баарыбыз тең, мындайча айтканда юридический ответственности бизден Казакстандын закондоруна баш ийишибиз керек экен да, ошол кичине эмени үмүттөдө. Федерациянын мурдагы президенти Канат Исаевдин пикиринде Кыргыз көкбөрүсүнүн эрежелерине Тайгазан жана улак менен ойноого эл аралык деңгээлде олуттуу деле коркунуч жок. Ал эми өз дарегин айтылып жаткан нааразычылыктарды Исаев жөн гана жала деп эсептейт. Калп айтып, Жыргал Саматов курулай калпты айтып, ошо мага жакында эле айтылган үчүн мен Астанага барбай койдум деп атат. Ал калп анткени Ташкентке барганда эле баардык кыргыз эли көрүп турбадык, айтылды. Ташкентте Тайгазан боюнча маселе чечилбей калды. Ал эмки Астанада боло турган жыйында Тайгазан маселеси каралмай болду деп. Демек, ошол 1,5 айдын ичинде иштеп, кошуна башка эл аралык федерациянын мүчө мамлекеттери менен иштеп, биздин позицияны түшүндүрүп, талашып тартыш керек болчу. Анан барбай койгон маселе чечилбейт. Тилекке каршы ошол Астанада эл аралык көкбөрү федерациянын конгрессинде ушул эрежелерге өзгөрүүлөр кирип калган экен. Эми жаңы федерациянын жетекчилиги мен ойлойм бул боюнча кайра жумушту алып барыш керек. Ысык көл областтык көкбөрү федерациясынын вице-президенти Канат Хасановдун пикиринде жакында эле Астанада өткөн көкпар боюнча конгресске Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү барбай койгону туура болгон. 2002-жылы Кыргызстан түптөгөн көкбөрү боюнча эл аралык федерациянын статусу жогору, ал ЮНЕСКОда катталган, дейт Канат Хасанов. Ошол жака барбаганы бул туура деп ойлойм. Анткени деген ошол жакта биздин генеральный секретарыбыз же биздин федерациядан ошол жакта эл барганда ошондо ошол законный легитимный болуп калган. Бүгүнкү күнү муну деген эл аралык сотторго кайрылса болот, ошолорду жокко чыгарса болот. Анткени деген любой келишим, кандай келишим болбосун, мына канча мамлекет болсо ошончо мамлекеттин тилине дагы которулуш керек болчу. Мына биз азыр көрүп атабыз, ушунун негизинде казак тили менен эле, орус тилинде эле бекитилиптир.
Көкбөрү менен көкпардын тиреши эмне менен аяктайт же атаандашкан тараптар кандайдыр бир мунааса чечимге токтолушабы азырынча белгисиз. Тайгазанды калтыруу же андан баш тартуу боюнча маселе азырынча ачык бойдон калууда. Миржан Балыбаев, Игорь Потанин, Эрлан Кемелбеков. Сүймөнкул Чокморовдун жаңы эскизин тандоо дагы бир айга узартылды. Сынактын жыйынтыгы бүгүн чыкмак. Бирок калыстар тобу бир да долбоорду жактырган эмес. Конкурска 18 скульптор 27 эмгегин жүргүзгөн. Алардын ичинен 5-өө тандалып алынган. 5 катышуучуну тең сынакта калтырылып, эмгектерин кайрадан иштеп чыгууга 1 апрелге чейин убакыт берилди. 2017 жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги тургузулган. Бийиктиги 3 метрди түзгөн колодон чегилген айкел Россияда жасалган. Буга 3 миллион сом коротулганы айтылган. Бирок ал Чокморовдун өзүнө окшошпой калды деп коомчулукта ар кандай пикирлер айтылгандыктан алмаштыруу чечими чыккан. Парламентте таза аба долбоору даярдалып, бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Депутаттардын сунушу менен абаны булгоонун булактары боюнча аналитикалык изилдөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында экологияга машиналардан чыккан түтүндүн зыяны чоң экени белгилүү болгон. Мындан улам эл өкүлдөрү абаны тазалап чыгарган жабдыктарга электромобиль, газ менен иштегендерге жеңилдик берүү, алар өлкөгө аймагына киргизилип жатканда бажет төлөмүн азайтуу боюнча сунуштарын даярдашууда. Андан сырткары бак-дарактарды өстүрүү, көмүр менен иштөөнү азайтуу керек дешет. Алсак, стандартка жооп бербеген мештер кара отунду түтүндү көп чыгарып абаны булгайт экен. Чынында эле экологтордун изилдөөсүндө күн сууктаганда абанын булганышы нормадан 8 эсеге чейин жогору болору аныкталган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.